Өтө бай адамдар өздөрүнө жөнөкөй гана нерсе катары мүмкүндүк берген заттарга карапайым адамдар керек болсо жанына да жакындай албашы мүмкүн. Ошол үчүн көп адамдар бай болууну самашат. Албетте ар бир эле жөнөкөй инсан кымбат баалуу ресторандардан тамактанып, белгилүү адамдар менен жолугуп, акчаны оңго солго чачып, бай жашагысы келет. Ал эми дүйнө жүзүндөгү эң кымбат баадагы тамактарга токтолсок, алар орточо байлардын чөнтөгүнө да туура келбеши анык. Бир гана байлар ырахаттанып жеген тамактар кандай болду экен? Алдыда 10 түрүн атайбыз. Номер 10. Pizza Royal 007. Баасы $4200. Сомго жакындаштырып алганда 285.600 сом турат. 30 сантиметрче болгон пиццада эң кымбат, эң даамдуу ингредиенттер бар. Алар илбесин куштарынын эти, бальзам соусу, Шотландия ышталган балыгы, икра, кетчуп. Булардын баары коньяк лобстерге жумшартылып, үстүн болсо кооздук үчүн жегенге арналган 24 караттык алтын жалбырактар менен кооздошкон. Негиздөөчүсү шеф-повар Доминико Кролла. Ал дүйнөдөгү эң кымбат баадагы пиццаны аукционго коюп, $3700 саткан. Түшкөн кирешени кайрымдуулук үчүн жумшаган. Номер 9. Мамынын үстүндөгү балыкчы десерти $14500. Сомго 986 000 болот. Бир автомобилдин баасы. Бул өзгөчө наамдагы десерт Шри-Ланкадагы The Forest ресторанында даярдалат. Айтсак, итальяндардын улуттук тоголок пирожное, жей турган алтын жалбырак, анан дагы жемиштер, ликер Irish Cream'дин жардамында кооздолгон. Десерттин негизи манго жемишинин ширесинен, анардан жана шампанский Дом Периньондон турат. Берүүгө мамынын үстүндөгү балыкчыга окшоп түшүрүлгөн шоколад эстелик жана жей турган 80 караттык алтын таш менен таратылат. 8. Мрамор уетинен даярдалган англис пирогу. Англиянын Ланкашир шаарында жайгашкан Фейнсгейт ресторанынын дүйнөдөгү эң кымбат пирогду сатып алсаңыз болот. Бул пирогдун начинкасы мрамор мал этинен, килограммы $1000 турат. Вагю жапон породасындагы уйлардан алынат. Ошондой эле мацутаке козу карыны жарым килограмм $1000 турат. Жана сейрек кездешүүчү трюфель, жей турган алтын жалбырактар кошулат. Булардын баары 1982 жылкы кызыл виного тыныктырылат. Винонун бир бөтөлкөсү $4200. Пирог абдан даамдуу болуп бышат. Баасы $15900. Андан сырткары кусокто алсаңыз болот. Бир кусогу $1990 турат. 7. Королевское тако. Гранд Велас Лос Кабос 5 жылдыздуу мейманкана Мексиканын Кабо-Сан-Лукасе шаарында жайгашкан. Аталган жерден сиз дүйнөдөгү эң кымбат такону жей аласыз. Деги эле тако мексикалыктардын улуттук тамагы болгондуктан, ар кайсы даамканалардан сатып алышыңыз мүмкүн. А эгерде сиздин акчаңыз көп болсо, Гранд Велас Фридерс ресторанына сапар алыңыз. Ал жерден өзгөчө кошулмалар менен жасалган такодон даам татсаңыз болот. Рецеве. Мрамор уй эти, рактар түркүмүнө кирген лангустин эти, альбинос балыгынын ак икрасы, быштак бри, кара трюфель. Булардын баары өтө кымбат достор. Аталган ингредиенттер сальса соусуна, текила жана копи лювак кофесине тыныктырылып, жүгөрү унунан жасалган камырга салынат. Үстүнө алтындан күкүмдөр кошулат. Ичинде эң кымбат текила $150 000 турат, бир бөтөлкөсү. Номер 6. Frozen Huachoko. Ресторан Серпентите. Бул жай Нью-Йоркто жайгашкан.
Ресторан көптөгөн Голливуд кинолоруна да тартылган. Серпинжите ресторанынын негизги фишкасы Frozen Hot Choco. Кыргыз тилинде которгондо муздак ысык шоколад. Аталышы айкалышпаган бул десерт өтө даамдуу болгондуктан айрым бир белгилүү инсандар рецебин уурдап алууга аракеттенишкен. Алардын бири Жаклин Кеннеди. 2004-жылы бул десерт дүйнөдөгү эң кымбат шириндик деп таанылып, Гиннес рекорддор китебине кирген. Анын курамында 28 жылдык какао бабы, балмуздак, жей турган алтын 23 караттуу, анын эң үстүнө трюфель кошулат. Анан да балмуздак алтындан жасалган идишке куюлуп, алтын кашык менен коноктордун алдына коюлат. Булардын баары $25,000 чапчыйт. Сомго 1,7 миллион болот. Номер 5-де королевский коон юбари. Японияда дарбыз жана коон кымбат жемиштердин катарын толуктайт. Анткени бул өлкөдө аларды өстүрүү кыйынга турат. Мисалы, Хоккайдо аралында өскөн кара дарбыз Денсуке дүйнө жүзүндөгү эң кымбат дарбыз аталат. 2003-жылы бир даанасын $3,000 сатылган. Бирок бул бааны юбари коонуна салыштырганда эч нерсе эмес. Ал Япониянын түндүгүндө өсөт. 2008-жылы жемиштер боюнча Япониянын президенти компаниясынын ишмердүүлүгүнө 30 жыл толгонуна карата 2 юбари коонун алып белгилемей болушкан. Ал $29,251 бааланган. Коондор ишканада 2 ай көргөзмөдө туруп, андан соң келгендерге бөлүнүп берилген. Алардын айтымында мындай даам жерде жок деп белгилешкен. 4. Икра алмаз. Сиз буга чейин кара икра эң кымбат деп ойлосоңуз жаңылышасыз. Анткени андан да кымбат. Бир гана Каспий деңизин байырлаган ак альбиностун икрасы. Өзгөчөлүгү альбинос икрасын бир нече жылдарда гана бир чачат. Андан сырткары альбинос жоголуп бараткан балыктардын түркүмүнө кирет. 1 килограммы $32,000. Сомго 2,176,000. Эң баалуу икра катары Гиннес рекорддор китебине кирген. Номер 3. Шоколад пудинг. Курамында 4 түрлүү, эң мыкты, белгилүү, эң кымбат Бельгия шоколады, апельсин, өрүк кошулган крем. Булардын баары шампанский менен каныктырылып, үстү алтын жалбыракчалар, 2 караттуу бриллиант менен коздолгон. Булардын баары жумурткасымал формага салынат. Баасы $34,000. Экинчи, итальянский ак трюфель альбы. Аны бир гана Италиянын Монферра аймагынан табууга болот. Ар жылы октябрь-ноябрь айларында Италияда эл аралык ак трюфель көргөзмөсү болот. Эгерде сатып алууну кааласаңыз, ушул көргөзмөдөн алсаңыз болот. Кадимки трюфелдердин баасы $300 болсо, ак трюфелдикке $160,000. Сары агыш түстө. Биринчи орунда тамак аш эмес суусундуктар турат. Шампанский Хейдзик 1970-жылкы түшүмдөн жасалган. Албетте жылы бир аз алдыда болушу мүмкүн, бирок анын тарыхы орундуу. Ага кайрылсак, 1907-жылы шведтер кемеси менен бир канча Хейдзик шампанскийин алып келе жатканда, немецтер суу астындагы кемеси менен аны жарып, сууга чөктүрүп жиберишет. 18 жыл сууда жаткан шампанскийлер өзгөчө даамга ээ болуп, 1997-жылы кеме менен бирге 2000 бөтөлкөсү суунун үстүнө чыккан. Учурда сиз жөнөкөй эле шампанскийлерди $120 сатып алышыңыз мүмкүн. Ал эми Хейдзиктин накта өзүн ичүү үчүн $275,000 коротушуңуз керек. Сомго 18,7 миллион болот.
Бул маалыматтар сиздерге жакты деген үмүттөбүз. Жаккан болсо лайк басыңыз, биз үчүн керек. Андан сырткары мындан да кызыктуу маалыматтарды өткөрүп жибербөө үчүн каналга катталыңыз, коңгуроону басканды да унутпаңыз.